Так, саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 34'te. 34'te. Siz mağa bugün kaçıncı jol gelişiniz? Экинчи жолу. Так, биринчи жолу эмне болуп келдиңиздер? Ошону подробно айтып берсеңиз. Birinci yolu miyoma menен келген. Катуураак айтыңыз. Miyoma menен келген. Размери канча? 2 сантиметр. Сүлүккө bir курс гана лечение алып кеткен. Siz daima Rusya Respublik nemesine, mamlekette yaşaysa, Rusya Federasyası'nda yaşaysa. Так, siz kaç yılı gelgensiz? 2014 yılı geldim. 2014 yılı geldiniz dağı. Siz meni bir kurs lечение alып ketkensiz, he? Demek, siz Türkiye'de bir sülügül algansız, he? Sülügül alıp kettiniz dağı. Ana şu boyunca sizde eşlikte kıynagan emesi? Yok. Siz giyimene çıkınday свеча, жеберде арыга каршы колдонгон жокмун. Болгону эле сүлүк алгам. Ошол боюнча өсүү темпи токтоптурду. Жакшы. Demek, siz өсүү темпин качан чоңойгонун байкадыңыз? 2021 жылы январь айынан баштап аябай катуу оору менен келип аттı. 2021 февраль айында да уже ошондой больше боло баштады. Март айында уже УЗИге түшсөм уже 2 сантиметрге чоңоюп калды. Так, demek караңыз, siz 2014 жылы келгенсиз, бизден bir kurs сүлүк курт дарылоону алып кеткенсиз, ошол боюнча сиз эч кандай бул өскөн эмес. Бирок 2021 жылы 7 жылдан кийин ал бир аз өскөнүн уже УЗИден көрүндү. Сизге эмне деп айтышты? Бул кандай өсүш керек беле, өспөш керек беле? Врачтар эмне деди Россия Федерациясындагылар? Алар таң калышканы шунча жыл болуптур, аябай медленный темп менен өскөндү, э? Так. Чанда кездешет. Так, демек, урматтуу мекендештер, мен бул менен сүлүк курттун оозунда фермент деген бар да, муну биз дары деп койсок болот. Мына ошол дарынын миоманы кетирүүдөгү абдан чоң ролун айткым келип атат да. Мына 2014 жылы мен анда эми жаңы натуралдык ыкмага өткөн мезгилим экен. Мына ошол мезгилде мен бир гана сүлүк менен дарылачумун. Азыр мен бул кыз кирип келгенде мен тааныдым. Sen mага келгенсиң десем, siz кантип билип калдыңыз деп. Мен зритель менен бул кызды таанып калдым. Мен эми айтайын дегеним 2014, мисалы siz 2015 келгениңизде дагы bir kurs лечение алганыңызда, 2016 келип дагы bir kurs лечение көрдүңүзбү? Siz bir жыл, 2 жыл, 3 жыл катарынан алып койгонуңузда бул абдан эле жок болуп кетмек да. Siz bir эле лечение алуу менен siz анын өсүүсүн токтотуп гана койгонсуз да. Анан кийин бирок көрдүңүзбү? 2016-дан бери, 7 жылдан бери эч кандай өзү менен өзү күрөшпөгөн үчүн ал кайрадан ал өсө баштады. Эмне үчүн? Бул миоманын өсүүсүнө туура эмес тамактануу, суу ичпегендик, кыймылдабагандык, өттү жакшы чыгарбагандык, анан постоянно мындай нерв болуп, постоянно стрессте жүрүү дагы кайра ошол миоманын чоңоюшуна алып келет да. Көрдүңүзбү? Сиз сүлүк курттун жардамы менен аны өсүүсүн токтотуп койгонсуз. Демек, урматтуу мекендештер, сүлүк курттан кандай результат алды, сизде барбы, сизде ушундай мисалдар барбы дешет да. Албетте, менден лечение алып туруп, жакшы болуп, ошол боюнча эми биз кыргызбыз да, ошол боюнча келбей коет да, болду, мен ушул боюнча жакшымын, эми барбайм деп. Мындай случайлар албетте көп деңизчи. Бирок мына биздин мекендешибиз кайра теге миоманы лечение кылбай койгондуктан ал кичинербестен өсүүсүн токтотуптур. Бул абдан жакшы. Бирок эгер дайым лечение ала бергенде жылда лечение алып алсаң жоголуп кетмек да. Демек, сүлүк курттун пайдасын мына биз бул мекендешибизден көрүп турабыз да. Менде барбы сизде практикада барбы, жакшы болгон барбы деп көп сурашат да. Жакшы болгондор абдан көп. Просто келишпейт да. Кайра кайтып келишпейт да, ошол боюнча жакшы болуп кетип калышат. Мына биздин мекендешибиз деле 7 жылдан кийин кайра келген. Көрдүңүзбү? Эгерде ошондо жылына келип турганыңызда, сиз мындан совсем эле арылып калмак болдуңуз да. Мейли, мына азыр дагы bir курска келиптир. Мен ден соолук каалайм. Эми bir курс толук аласыз. Мен эми андан бери чындыгында менин бул натуралдык леченияны баштаганымда мен бир эле сүлүк койчу элем.
Мен азыр сизге кандай кылып адам өзүнө массаж жасаш керек, кантип суу ичиш керек, кайсы тамактарды жебеш керек. Миома деген сөз бул башкача клетка деген сөз да. Жакындын өзүнүн клеткалары башкача миоманын клеткасына айланып кетти деген сөз. Мына бул жерде нормальный клетка турат, а бул жерде миоманын клеткасы турат да. Булар, бул нормальный клетка жеген тамакты бул да жейт дагы, бул да өсө берет да кайрачы. Демек биз ушул жей турган тамакты бербешибиз керек. Мына мен азыр көп нерселерди кошумчалагам. Албетте мен бул ишке, ушул методго өтөөрдө бир эле сүйлөк менен баштагам. Азыр болсо мен сизге чөп, кандай чөптөрдү ичиш керек, кандай свечилерди салыш керек, кандай тамактаныш керек, кандай суу ичиш керек. Эң негизгиси лимфа массаж, висцерал массаж дегенди үйрөтөм. Мейли, ден соолук каалайм, жакшы болуп кетиңиз.